12 ротанын кароол башчысы Максат Ибраимов жаза аткаруу мамлекеттик кызматы түптөлгөндөн бери иштейт. Бүгүн анын көп жылдык эмгеги бааланып, жетекчилик тарабынан алкыш баракчасы менен сыйланды. Биздин кызмат саты ая көзгө көрүнбөгөн өтө татаал иш. Бирок ошого карабастан жоокерлер менен биргеликте, аял аскерлер менен биргеликте ушул кызматты аркалап, ушул кызматты алып барып, бизге коюлган тапшырмаларды, буйруктарды, буйрутмаларды толук убагында жеткирип, кызматыбызды улантып өтөрүп келатабыз. Мамлекеттик тынчтыкты көздөп, жарандардын коопсуздугу үчүн милдеттин ордугуна карабай иштеген кызматкерлердин арасында айымдар да бар. Алардын бири Чынара Абдижапарова 12 жылдан бери ушул тармакта эмгектенет. Соттолгондор менен иштөө оор. Алардын психологиясын билүү керек дейт ал. Мекемебизде 15 кызматкер эмгектенебиз. Ал жерде жатак абасын колония поселение болгондон жатак абасында бизге келген башка строгий мекемелерден келген соттолгондор менен тарбия жана таалим иштерин алып барабыз. 12 август Кыргызстандын жазык аткаруу тутумунун кызматкерлеринин кесиптик майрамы бул күн өкмөттүн 2003 жылдагы токтому менен бекитилген. Майрамга карата салтанаттуу иш-чара уюштурулду. Эң мыкты 323 кызматкерге сыйлыктар, алкыш, ардак грамота, ыраазычылык, энчилүү сааттары жана мөөнөтүнөн мурун берилчү наам тапшырылды. Мынакей бүгүнкү департаментте катышып жатканда конвойлоо, түзөтүү мекемелерин кайтарууда бул жерде жаш жоокерлер, прапорщиктер, офицерлер дагы өзүнүн салымын абдан кошуп келе жатышат. Биз түшүнүп турабыз, булардын кызматы өтө татаал, өзүнүн өмүрүнө, ден соолугуна тобокелчилик алып келе жатат. Бирок ошого карабастан биз абдан ыраазы болуп турабыз жана таазим этебиз ушул балдарга. Салтанаттын жүрүшүндө жоокерлер, кызматкерлер арасында футбол боюнча турнир өттү. Андан сырткары күрөш залы ачылды. Жазаларды аткаруу мамлекеттик кызматынын төрагасы өзүнчө кызмат болуп жарыялангандан бери активдүү реформалоо иштери жүрүп жатканын белгиледи. Анын айтымында Бишкек шаарынын инфраструктурасын жакшыртуу жана коомдук коопсуздукту камсыз кылуу максатында номер 21 жана 47 түзөтүү колонияларын шаардын сыртына көчүрүү чечими кабыл алынып жатат. 2003 жылы өкмөттүн токтому менен өзүнчө кызмат болуп калдык. Ошондон бери активдүү түрдө реформалоо иштери жүрүп жатат. Бул реформалоо негизги багыттары бул биздин мекемелердин инфраструктурасын оңоо түзөө, санитарлыкташтыруу алкагында көп иштерди жүргүзүү, кызматкерлердин социалдык деңгээлин көтөрүү жана мекемелерде мөөнөтүн өтөп жаткан соттолгондордун шарттарын жакшыртуу. Эскерте кетсек, 2003 жылдын 12 августунда жазык аткаруу системасынын органдары жана мекемелери жөнүндө мыйзам кабыл алынган. Ошондон бери бул дата жазаларды аткаруу мамлекеттик кызматынын кызматкерлеринин күнү катары белгиленип келет. Азыр тутумга 27ден ашык мекеме кирет. Аларда 4000ге жакын кызматкер бар. Алар 8000 абактагы кылмышкерлерди кайтарат. Рахат Кыдыр Токтоева, Акчолпон Кубаныч кызы, Улукбек Абдиев, ЛТР.